Жол кырсыктарын алдын алуу боюнча күчөтүлгөн иш алып барылууда. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган милиция кызматкерлери алдын алуу багытында натыйжалуу иш жүргүзүүдө. Андан сырткары ылдамдыкты сактабаган айдоочуларга карата авто ураган стационардык жана көчүп жүрүүчү аппараттык программалык комплекстерин, карама каршы тилкеге чыгып айдаган айдоочулар үчүн дрон колдонуу менен жол кырсыктарын аныкташууда. 2024-жылдын 6 айында жалпы жол кырсыктарынын саны 0,8%, каза болгондордун саны 6,7%, жаракат алгандардын саны 4%га кыскарды. Анын ичинен балдар катышкан жол унаа кырсыктары 7,3%, каза болгондордун саны 14,3%, жаракат алган балдардын саны 11,9%га кыскарды жана оор кесепеттерге алып келген жол кырсыктарынын саны 33,3%га төмөндөдү. Коопсуз шаар долбоору боюнча 2024-жылдын 6 айында жалпы өткөн жылдардагы токтомдор менен бирге 686 миңден ашык токтом боюнча 437 миллион 953 миңден ашык айып пул өндүрүлгөн. Ал эми авто ураган комплекс аркылуу 13 миңден ашык укук бузуулар аныкталган. Мамлекеттик бюджетке авто ураган комплексинин жардамы менен 12 миллион 420 миңден ашык сом түшкөн.